Кой жылдызы, бул күндө өзүңүздү жакшы сезип, тааныштарыңызга кол сунуп, жардам берүү каалооңуз ойгонот. Өзгөрүүгө кадам таштаңыз. Жарым ийгиликке жеткениңиз. Андыктан ушундай ыргак менен аракетиңизди уланта бериңиз. Букачар жылдызы. Акча маселесин чечүүдө достор жана кесиптештер менен мамиле жасоодо кыраак болуңуз. Негизи аптада аракеттер бирде жакшы, бирде жаман болуп турмакчы. Баары ийгиликтүү бүтүш үчүн аптанын алгачкы күндөрү ылайыктуу. Андыктан шашылыңыз. Эгиздер, бул күнү сиз үчүн үй бүлөңүздүн бюджетин пландоого, киреше чыгашаларды эсептөөгө, ири сатып алууларды жасоого ылайыктуу учур. Мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. Бөөн жылдызы. Жумуш, ден соолук жаатында маселелерди шаршембиге чейин чечип үлгүрүңүз. Ылайыктуу мезгил. Апта ичи сапарга чыгасыз. Сапар учурунда романтикалык таанышуулардан оолак болуңуз. Ишемби, жекшембиде өзүңүздү токтоо кармаңыз. Арыстан, сиз бул күндү толугу менен бизнеске арнасаңыз, себеби профессионалдык жана каржылык иштерде ийгиликке жетесиз. Ал эми көңүл ачууну жана милдеттеги маселелерди чечүүнү токтотуңуз. Анткени азыр ыңгайлуу убакыт эмес. Бийкеш жылдызы. Бейшембиге чейин мамилелер чарба иштери жакшырат, таанышуулар болот, каржы маселеси жакшы чечилет. Дем алыш күндөрү үй бүлөдө чыр чыгышы күтүлөт, таарыныштар чыгат. Андыктан жан шерийиңизге аяр мамиле жасаңыз. Тараза, жашооңузда жаңы адамдар пайда болот. Алар менен мамиле түзүүдө оңой тил табышасыз. Бирок мамилени сактап калуу дагы өзгөчө искусство экенин ынаныңыз. Үй тиричилик иштерине активдүү катышканыңыз жөн. Чаян жылдызы. Аптада балдар темасына, романтикага, ошондой эле чыгармачылыкка көп көңүл бурасыз. Шаршембиге чейин колуңузга акча тиет. Бейшембиден тарта чыгым тартасыз. Бул чыгым балдарыңыздын же сүйгөнүңүздүн керектөөсүнө байланыштуу болмокчу. Жачы, бул күндү материалдык маселелер чечүүгө жумшасаңыз, акча табуунун башка жолдорун өздөштүрүп баштайсыз. Жана дагы кээ бир терс адаттарыңызды таштап, жаңы адаттарды калыптандыруу үчүн эң жакшы учур. Текечер жылдызы. Бул аптада туугандар, жумуштагылар менен көп баарлашасыз жана көп кыймыл аракетте болосуз. Кыска мөөнөттүү сапарларга да чыгасыз. Өз алдыңызча жасаган жана жабык типтүү ишканаларга байланыштуу иштер оң жыйынтыгын берет. Дем алышта эмоцияңызды ооздуктаңыз. Суукуяр, жумушка көңүл буруңуз. Сын жана кыйынчылыктарга жана кемчиликтерге чыдамдуу болуңуз. Антпесе майда чүйдө нерселер боюнча талаш тартыш жаралышы мүмкүн. Досторуңуздун топтолгон көйгөйлөр менен күрөшүүгө жардам беришет. Ашыкча ысырапкорчулуктан алыс болуңуз. Балык жылдызы. Аптада негизги жумуштар убактыңызды алып, убара кылат. Элдин көңүл борборунда болосуз. Аптанын алгачкы күндөрү жетекчилик менен жакшы тил табышсаңыз, жума күндөн тартып түшүнбөстүктөр жаралат. Сак болуңуз.